Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан каза болду. Алдын ала маалымат боюнча эл башынын небереси жүрөгү токтоп калып көз жумган. Ал Лондондо жашап жүргөн. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаев каза болду. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги жазды. Алдын ала маалымат боюнча ал Лондондо жүрөгү токтоп калып көз жумган. Айсултан Назарбаев 30 жашта болчу. Айсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева менен маркум Рахат Алиевдин уулу. Коронавирустун экинчи толкуну эмнеси менен куупту? Каратаевдин жообу. Министрдин орун басары коронавирустун айыккан адам кайрадан ооруп калбашына эч ким кепилдик бере албай турганын белгиледи. Адистердин болжолу боюнча ноябрь-декабрь айларында COVID-19 экинчи толкуну болушу ыктымал. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Ал коронавирустун айыккан адам кайрадан ооруп калбашына эч ким кепилдик бере албай турганын белгилеп, санитардык нормаларды сактап жүрүүгө чакырды. Мында экинчи толкун эмес, ноябрь-декабрь айларында сасык, тумоо менен респиратордук вирустук инфекция жүрүп баштаса, буга ковид кошулганда кандай болот деген коркунуч турат. Бирок бул боюнча биздин медицина кызматкерлери максималдуу түрдө даярдык көрүп жатат, деди Каратаев. Ошондой эле ал мурдагы Ганси базасындагы Семете обсервациясы 1000ден ашык орун COVID-19 жана пневмонияга чалдыккандардын дарылоого ылайыкташтырылып даярдалып жатканын кошумчалады. Мындан сырткары учурда жугуштуу илдеттер ооруканасы менен номер 6-шаардык оорукана кабыл алууда. Башка медициналык мекемелер кайрадан өзүнүн профили боюнча бейтаптарга жардам берүүгө өтүп жатканын белгиледи. Боронов эл аралык каттамдарды калыбына келтирүү ишин күчөтүүнү тапшырды. Отурумда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктунун ишин жандандыруу тууралуу кеп болгон. Премьер-министр Кубатбек Боронов бир катар мамлекет менен эл аралык каттамдарды калыбына келтирүү ишин күчөтүүнү тапшырды. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында айтканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Отурумда мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Тору-Карт көзөмөл өткөрүү пунктунун ишин жандандыруунун мааниси дагы белгиленген. Ошондой эле Боронов медицина кызматкерлерине кошумча төлөмдөрдү берүүгө токтолгон. Мындан ары ар бир дагы шаар, район, ал тургай алыскы айылдарда коронавирус инфекциясына чалдыккан бейтаптардын дарылоого тартылган медиктердин акысы кармалбасын. Төлөм боюнча кылда текшерүүлөр жүргүзүлөт, деди өкмөт башчы. Андан тышкары азык-түлүк коопсуздугун жана дары каражаттарынын 3 айлык запасын камсыздоого токтолуп, тиешелүү тапшырмаларды берген. Сооронбай Жээнбеков бирөөнү суракка чакырып, мени коргоого муктаж эмесмин. Өлкө башчысы акыркы убакта ар ишемби сайын маек куруп, кызыктырган суроолорго жооп берип келет. Күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги кайсы гана өлкөдө болбосун өнүгүүсүнө жакшы түрткү болот. Ошондуктан күчтүү жарандык коомдун жана сөз эркиндигинин өнүгүшүнө жол ачып берүүгө керек. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого маек куруп жатып айтканын маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчысына мезгил менен президентке сын айткан тигил же бул журналистти, блогерди же жарандык активистти укук коргоо органдарына чакырып калганы, алардын сурак бергени тууралуу суроо узатылган. Жээнбековдун айтымында сөз эркиндигинин артында чоң жоопкерчилик бар, ар ким өз милдетин аткарышы керек. Мен президент катары өз милдетимди аракет кылып аткарып жатам. Милиция өз милдетин аткарат. Журналист же активист сындап жазат, сүйлөйт. Сындап, жазып, сүйлөп, ал да өз ишин аткарып жатат, деди өлкө башчы. Ал алдыда чоң саясий иш, парламенттик шайлоо жакындап калганын белгилеп өттү. Өзүнө көңүл бурдургусу, тааныткысы келгендер болот. Мунун баары табигый көрүнүш. Буга ар бир саясатчы, мен баш болуп даяр болушубуз керек. Бирок ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн да жоопкерчилигин унутпаса, башка жарандын укугун тебелебесе, саясий же жоон гана адамдык маданиятын алкагында талаш, сын, талкуу болсо, ал туура көрүнүш. Жогоруда айттым, дагы кайталап айтам. Милицияда өз ишин аткарып жатат. Бирок мен президент катары мына ошондой суракка чакырып, мени коргоого муктаж эмесмин, деди Жээнбеков. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо ушул жылдын 4-октябрына дайындалган. Легендарлуу Насирдин Исановдун уулу Республика партиясы менен шайлоого барат. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, эгемендүү Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исановдун уулу Алмаз Исанов Республика партиясы менен шайлоого аттанат. Маалыматты партиянын катчылыгы ырастады. Насирдин Исанов кыйын кезеңде өлкөнүн базар экономикасы боюнча концепциясын иштеп чыгып, мамлекеттин демократиялык жол менен кетүүсүнө үзүрлүү салымын кошкон. Анын уулу Алмаз Исанов дагы ата жолун улап, алдыдагы аламан жарышка аттанды. Алмаз мырзаны тааныган
шайлангандар анын атасынын калыс кесипкө жана принципиалдуу сапаттарын өзүнө камтыган жигит деп сыпаттап жүрүшөт. 10 жылдык тарыхты камтып, өлкөдө ишке ашырылган реформалар, жасаган иштери бар Республика партиясы бул ирет мыкты адамдар менен куралган таза тизмеси менен да айырмаланууда. Момбековго окшош адамдын мас болуп жаткан сүрөтү жарыяланды. Жогорку кеңештин КСДП саясий партиясынын депутат болуп шайланган Рыскелди Момбековго окшош адамдын мас болуп паркта жаткан сүрөтү Facebook социалдык тармагында тарады. Азыркы учурда саясатчынын мас болуп жаткандыгы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан такталууда. Эске салсак, Рыскелди Момбеков келе жаткан парламенттик шайлоого Жанар Акаев жетектеп бара жаткан Ата Мекен саясий партиясынан жогорку кеңешке аттанууда. Жакын досумдай элең Дональд Трамптын бир тууган иниси каза болду. АКШ лидеринин иниси оор абалда Нью-Йорктогу ооруканага жаткырылган. Жума күнү Трамп анын ден соолугун сураганы барган. Американын президенти Дональд Трамп 72 жаштагы бир тууган иниси Роберт Трамп каза болгон туурасында кабарлаганын РИА Новости жазды. Ал оор абалда Нью-Йорктогу ооруканалардын бирине жаткырылган. АКШ лидери жума күнү анын ден соолугун сураганы барганы айтылат. Терең кайгыруу менен бүгүн кечинде иним Роберт дүйнө салганын жазып отурам. Ал менин иним эмес, эң жакын досум болчу. Биз аны эми өтө сагынабыз, бирок кайрадан жолугушуу учуру келет. Анын элеси менин жүрөгүмдө түбөлүккө сакталат. Роберт, мен сени жакшы көрөм. Жаткан жериң жайлуу болсун деп жазган Трамп. Роберт Трамп туурасында июль айында Америка жаңылыктарында маалымат пайда болгон. Анын жакын тууганы Мэри Трамптын азыркы президент тууралуу чыгармасын басмага берүүсүн токтотууга аракет кылганы айтылган. Мэри Трамп китебинде Дональд 1981-жылы өлүм алдында жаткан атасы Фреддин абалын сурап келбей койгон учурунда жазган. Съездбек Искеналиев шайлоого катышат. Бул жолку парламенттик шайлоого ырчылардын жардамы менен үгүт иштеринин өткөрүүгө тыюу салынган. Мындай кабардан кийин ырчылар өз пикирлерин билдиришти. Эми борбордук шайлоо комиссиянын чечиминде кабыл албасак да аргабыз жок. Элди тооруган илдеттин айынан ушундай чечим чыгарууга аргасыз болушат да. Ал бул дегенибиз менен баары буйруктан. Үгүт ишине катышпасак да буйруса жаран катары добушубузду татыктуу деген партияга беребиз. Чынын айтсак, той менен көп өнөр адамдары оокат кылышчу. Бирок азыр тойлорго тыюу салынып, бир эле ырчылар эмес, той менен оокат кылган көп тармактагылар кыйналып жатышат. Кудайдан болуп элди тооруган илдет кетип калса баары жакшы болот эле. Өлкөдө 211 киши ковид жуктуруп алды. Кыргызстанда эпидемиологик абал турукташып келе жаткан менен дүйнөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны азайбай келет. Кечээ алардын саны 21 миллиондон ашты. Кыргызстан боюнча дагы 211 киши коронавирус жуктуруп алганы республикалык штабтан кабарлашты. Аймактар боюнча карай келгенде көрсөткүч төмөнкүдөй. Бишкек шаары 46 адам, Ош шаары 14, Чүй облусу 19, Ош облусу 26, Талас облусу 7, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 47, Жалал Абад облусу 27 жана Баткен облусу 22 адам. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 41.856 кишиге жетти. Республикада эпидемиологик абал турукташып келе жатканы менен дүйнөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны азайбай келет. Кечээ алардын саны 21 миллиондон ашты. Шайлоо алдында партиялар каражатты кантип пайдалануусу керек? Борбордук шайлоо комиссиянын түшүндүрмөсү. 4-октябрда өтө турган шайлоого катышуучу партиялар үчүн Айыл банк жана РСК банк шайлоо фондуларынын атайын эсептерин алуу үчүн банктык мекемелер катары аныкталган. Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоону утурлай компанияны каржылоону мыйзамда каралган жол жобосун эске салды. Кыргызстандын президентинин жана жогорку кеңешки депутаттарды шайлоо жөнүндөгү мыйзамына ылайык шайлоо фондуларын түзгөн бардык акча каражаттары банктын же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Бул эсеп борбордук шайлоо комиссиянын уруксаты менен саясий партия талапкер тарабынан ачылат. Каражаттар улуттук валютада кабыл алынышы керек деп айтылат билдирүүдө. 4-октябрда өтө турган шайлоого катышуучу партиялар үчүн Айыл банк жана РСК банк шайлоо фондуларынын атайын эсептерин ачуу үчүн банктык мекемелер катары аныкталган. Ошондой эле партиянын талапкердин атайын эсебине каражаттын түшүүсү жана сарапталышы тууралуу маалымат, персоналдуу маалыматтар жана банктын жашыруун сыры жөнүндөгү мыйзамда эске алуу менен БШКнын расмий сайтында милдеттүү түрдө жайгаштырылышы керек. Мыйзамга ылайык анонимдүү сый акыларга тыюу салынат. Дагы бир маанилүү жагы чет өлкөлөрдө убактылуу жүргөн же жашаган жарандар саясий партиянын шайлоо фондуларына өз эрки менен сый акы берүүгө укуктуу. Ал жарандын сый акысы анонимдүү деп эсептелбеши үчүн өз фамилиясын, атын жана атасынын атын, туулган жылын, дарегин, паспорттогу маалыматтарды жана акча кимден келгендигин көрсөтүү үчүн макулдугун берүүсү зарыл деп айтылат
мыйзамда. Шайлоо алдында Борбордук шайлоо комиссиянын көзөмөлдөө текшерүү тобунун чечими менен саясий партияларга сыйакы бере турган жарандарга маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Жогорку кеңешке шайлоо 4-октябрь күнү өтөт. Ага катышуу ниетин 44 партия билдирип, бирок бир нечеси эмитен эле өз ыктыяры менен баш тартууда.